Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Устаз, мен күйеуге чыкканыма 1,5 айдан ашты. Мен түшүмө белгисиз адамдар дейт. Менин түшүмө белгисиз адам менен, мен түшүмдө белгисиз адамдар менен зына кылат. Адамдар мага зына кылат дейт, жасайт. Мен өзүм барбайм, бирок ошол мага зына кылганда эч кандай каршылык кылбайм. Турмуш курелектен мурун дагы 2 жолу түшүмдө көргөм, бирок ал башка адам эле. Анда мен каршылык кылат элем. Бирок азыр мен 2 күндүн биринде эле ошондой түш көрөм. Өзүм 5 убакыт намаз окуймун. Дин жактан Аллага шүгүр кабарым бар. Күйөөм намаз окуйт, мага жин киргенби же ийлешкенби билбейм. Жаңы баш кошконубузда 8-күндөн кийин күйөөм Москвага кетип, 40 чыгып электе 15 күндөй өзүм жалгыз жүргөнмүн. Азыр биргебиз, эмне кылсам болот, мага эмне болгон. Күйөөңүз акыңызды толук, мен кагаз куруп гана айтып кетейин, сизге көңүл буруп акыңызды толук берип турсун күйөөңүз. Жалпы эле акы, бир гана ал ойлоп турган маселе эмес, жалпы мээрим, жакшы сөз, жакшы мамиле, жылуу мамиле, ушунун баарын анан берки маселенин өз убагында акысын берип турсун, кечеңдетпей. Анан сиз жин кирип кетти дегенден алыспыз. Сиз ушул дуаны көп кайталаңыз. Фатиханы көп окуңуз. Аятул Курсини, Аманар Расул Бакарадан кийин Хашр сүрөсүнүн акырын, Ихлас Фалак Настарды окуп, анан Имам Хаддад деген алым ошо жин шайтан көз салып калган болсо, илешип калган болсо ушул дуанын таасири чоң дейт. Албетте биринчи Курандагы келген дуалар, хадисте келген дуалар, Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шей'ун фил арди ва ла фис сама. Ушуну айтыңыз, Бахмас Самиул Алим. أعوذ كلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. Ошогон хадистерде жинден сактана турган шайтандан дуалар бар. Андан кийин 3-чү кезекте Хаддад деген чоң оли алым өткөн ошонун дуа китебинде вирдинде келет. Я Кавию, я Матин, икфи шарраз залимин. Оп кийин жазып алсаңыздар болот. Я Кавию, я Матин, икфи шарраз залимин. Албетте биринчи орунда Куран, ошолар хадисте келген дуалар, андан кийин о күч кудурет чексиз болгон Аллахым залымдардын жаманчылыгынан өзүң сакта дейт. Залымдар кээде ошо жин дагы болуп калат да. Ошол дуаны айтасыз.